Гендердик зомбулукка каршы 16 күн кампаниясы старт алды. Аялдарга карата зордук зомбулукту жоюдун эл аралык күнүндө гендердик зомбулукка каршы жигердиктин 16 күнү аталышындагы ар жылдык эл аралык кампания старт алды. Бул багытта Баткенде атайын иш-чара болуп өттү. Иш-чарада аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулук көпчүлүк учурларда айтылбаган кылмыш болуп кала берүүдө. Көптөгөн аялдар жана балдар үйлөрүндө эле зомбулуктун түрдүү формаларынын тобокелдигине кабылып жаткандыгы айтылды. 2017 жылы үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Натыйжада 2019 жылы укук коргоо органдарына үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө 6145 иш катталган. Ковид пандемиясы учурунда милиция үй бүлө зомбулук өскөндүгүн билдирген. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча дээрлик 10 жыл ичинде адам өлтүрүү беренеси боюнча 762 кылмыш иши козголгон. Өлгөн адамдар аялдар болгон. Статистикага таянсак, өлкөбүздүн калкынын 50% аялдар менен кыздар түзөт. Демографиялык жана медициналык изилдөөлөргө ылайык 15 жаштан 49 жаштагы ар бир 4-чү аял жана кыз үй бүлөлүк зомбулукка кабылган. Иш-чаранын катышуучулары ар бир адам өз үйүндө коопсуз чөйрөнү түзүүгө салым кошуусу абдан маанилүү экендигин айтышып, кыз-келиндерди басмырлоону жоюу, аларды колдоо тууралуу пикирлер колдоого алынды. Эми албетте бул Кыргызстаныбыз эң кооптуу өлкө деп айтууга бул эч кандай негиз жок. Бул эми Кыргызстаныбызды же жалпы эле ушул өлкөбүздү, регионубузду билбеген кишилер сырттан келип ошентип айтышы мүмкүн. Эмнеге антип айтат? Анткени биз эң ачыкпыз. Бизде ушул эл аралык уюмдар бизге иштейт. Ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун аялдар боюнча институтунун регионалдык борбору бизде жайгашкан. Биз эң ушундай эл аралык кызматташууга ачык мамлекет болгон үчүн өзүбүз ошондой мындай умтулганыбыз үчүн албетте өзүбүздүн ар бир статистикабызды ачып, ар бир жерде ушундай болуп, буга көп көңүл бурулган үчүн. Эмне үчүн мисалы жылдан жылга жанагындай милицияга кайрылгандардын саны жанагы регистрациясы каттоосу көбөйүп баратат. Анткени анын негизги себеби анткени жыл сайын ошол милициялар өзүнчө статистиканы жүргүзүп атышат. Же болбосо албетте бир канчоосу ошол аял заттагы биздин кыздар, карындаштарыбыз ошока кайрылгандары да көбөйүп атат. Бирок негизинен ошого көбүрөөк көңүл бурулганда, өзүнчө статистика жүргүзүлгөндө албетте ошондой жылдан жылга көбөйө берет. Эмки жылы дагы көбөйөт. Керек болсо 2 эсе көбөйөт. Мына зордук зомбулук деп атабыз. Мына жакында эле өткөн жумада мына биз баардыгыбыз өтө жийиркеничтүү жанагындай бир көрүнүшкө дагы мына күбө болдук. Бул албетте туура эмес, жанагындай маалыматтарды жарыялаган. Бирок андай маалыматтар жарыяланганда мен айтып коем буну. Бул дагы компаниянын максаты жок деген мааниде бар да. Бул эл аралык көп жылдан бери айтылып келаткан лозунг. Жок деп аткан кишини ошондой зордук зомбулукка алуу, бул албетте батыш мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде толугу менен жанагындай зомбулукка, уголовный статьяларга чейин жатат да. Буну биз деген мына бир эле мисал. Биздин саясий ишмерлерибиз кандай зомбулукка барып аткандары. Ошондуктан биздин мамлекет бул жерде ачык. Биз бул мамлекетти жанагындай саясатыбызды ар кандай туура эмес бир жагдайларыбызды биз жаап жашырбайбыз. Бул маселеде биз бул маселени алдын ала айтып коюшубуз керек. Бул саясатты биз улантабыз. Нуризат Муратали кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиасы.